Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандайсың? Жакшы. Так, Азамат атыңыз, а? Такси заказсам Азамат. Кайсыл жактын кулуну өзүңүздү бир тааныштыра кетсеңиз. Өзүм Чүйдөн болом. Карабалталык болом. Такси жумуш кандай болуп жатат? Жумуш жакшы, буюрса жакшы, иш жакшы болуп атат. Буюрса жакшы эле. Машина боюнча дагы бир ооз айтып өтсөңүз. Машина былтыр алдым элем, 20-жылкы машина. Жазга мал алдым элем. Апрель айында ушундай алгам. Как раз машина арзан кезинде алгам. 1.450.000 түшкөн. Общий баасы первоначальный взнос 30.000 төлөдүм. Ошон эмеси менен азыр айдап жүрөм. Жакшы. Рызкы болуп жатат дейсиз. Рызкы болуп жатат. Канча калды эми төлөп бүтүшүңүз? Буюрса августта бүтөт да. Август, июлда бүтүп калыш. Алла жеңилдигин берип, эсен-аман кутулуп алыңыз эми. Машина эми выкупка алып иштеген жакшы бекен же кредитке алып же арендада эле жүрө берген жакшыбы? Арендада мен иштегем да. Арендада иштеп жаккан жок мага ошо аренда. Көп жыл бою иштедим арендада. Өзүңө эчтеке калбайт экен арендага тигил ошо машинанын ээсине эле иштей берет экенсиң, өзүңө деле мындай чогулткан акча деле болбой алат экен. Бүт эле в основном машина айдасаң расход. Өзүңө мындай выкуп менен алсаң жакшы экен, машина жок дегенде өзүңө калып калат. Башын чыгарып алсак, Кудай буйруп ошо машинанын башы. Машина өзүңдүкү болот уже. Кааласаң иштейсиң, кааласаң сатасың, уже бирдемке буйруп калат да бул нерсе. Ооба да. Арендада иштеп ошо жаккан жок ошо. Балдар айтып калды, выкуп эле албайсыңбы, иштейсиң. Өзүңө жоктон бирдемке алып каласың. Арендада иштеп жүрүп ошо ойлонуп, выкуп алып жакшы иш болуп. Ашып кетсе бир айырмасы канча 300 сом эле, ошо 300 сом эле переплата кылабыз. Аренда болсо деле 1700. Ошо ар жактан 300 сом кошсоң 2000 чыгат экен. Ооба да. Ошо. Буюрса жакшы. Арендада жүргөндөр коркпой кадам таштасаңыздар болот, выкупка алып. Аз балдарым бар, мына арендада иштеген балдар көп эле, арендада иштеген балдар экен, мен жакта алган балдар. Ошо буюрса ошо алып атышат, коркпой эле. Уже кол билип калган балдар да. Таксиде кандай иш чыгат, кандай болот, кандай иштесе ошол билген балдар. Эми жаңы алганда, конечно, коркосуң, аренда. Бирок жаңы алганда, бирок арендада биртке иштеп кол көндүрүш керек да. Кол көнгөндөн уже уверенно алып алса болот. Ооба. Сиз ошондо парктан алгансызбы же жеке эле бир инсан тааныш аркылуу? Жеке парктан алгам, только лизинговый компания. Таксиге бербейт, арендага бербейт деген. Только выкуп берет. Только выкуп берет. Жерге барганда коркуп баргам, тоже ишенбей. Барсам бир кыргыз балдар отурупту, машинени уже чыгарып атабыз, кайра өздөрүнө тапшырып, бөлөк машина алып кетип атабыз деп. Эки дос бала экен. Экөө ошо братан ишене бер. Болот, иштесе алсаң, ушу фирма жакшы экен деп ишендирди, ошоктон алдым. Фирманы айта кете аласызбы? Мисалга видеону көрүп, кайрылып барып алышса. Город такси деген фирма. Город такси. Город такси Инстаграмда бар. Инстаграмдан. Көбүнчө Инстаграмдан карап алдым да ошону.
Телефон номерлери деле бар да, туурабы? Ошол жерде Instagram город такси деп жазсаңар эле ошол жерде менеджердин номерлери чыгат. Ошо менеджерлерде да жаш балдар, жакшы балдар баарына эметет, түшүндүрүп айтып берет. Город такси деген лизинговый компания. Өтө жакшы информация болду мана. Барып алып, ойлонбостон ишти кылса болот экен демек. Таксиде кандай кыйынчылыктардан дагы бирибиз? Коркунучтуу жактары, кидала эме боюнча дагы кезигип жатабы же? Жок. Кезегет аны чечкенге аракет өзүң эле кыласың. Көп эмес да, мына канча выкупка алгандан бери уже 2 жыл болоюн деп калды. Бир эле жол кидала болду, ит ал жаш кыз. Үйүнө кирип кетип чыкпай койду. Эми ошо бир 300-400 сом үчүн эми милиция чакырып кызы чыгганча кетип эле калдым. Башынан садага деп ошо. Бир жерден неме кылып койсоң, экинчи жерден түшөт да полигон. Гусейн Гасановтан машина утуп алгандай бекер таштабы? Бир жагынан кылса, бир жагынан берип калат экен да ошондой. Ошондой. Эми бул жаңы кидала демекчи, кидалалардагы кыргыздар мына Москвада, Россияда кайсыл жерде болбосун биригип, мына особенно Москвада таксисттер баягы группалар ачылып, соостор ачылып, ошонон азайды го дейм, а? Или башка нерсе болушу мүмкүн? Да, ошондон болушу мүмкүн ага. Балдар мына бизде деле группа бар. Кокус бирдемке болсо, бир жүзгө чалып кайердесиң деп бара калабыз, жардам бергени. Бирок көп болбойт да, мында группада көп жазбайт. Кээ бир былтыр болду эле ошо. Бир азиат улуттун балдары ошо өзүнүн балдары эле окшойт. Акча бербей, төлөбөйм деп түшүп кетип аткан жеринен анан бизге чалды. Как раз биздин жаныбыз табып калды ошо. Балдар бирөөсү бара калды. Барганча эле ошо вопросу чечилип калыптыр анан. Эчтеке болбой эле кайра кетип качты ошо. Жакшы да, ошол кайсыл жерде болбойлу, урматтуу көрүүчүлөр, кесиптештер, таксисттер бирге бололу. Бирге болсок, буюрса көп проблема бар. Биринчи чегет бар. Чечет, жеңет бар. Эми такси дегенде эле күнүгө 15 000, 10 000 иштейм деп ойлогон менен кыйынчылыктар деле бар, а? Кыйынчылыктар да бар. Эми өзүңдү карап иштесең, анан кийин жанагындай 16 саат, 17 саат иштейм деп эле анан кийин ал болбойт да, сен бир күн иштейсиң, 16 000 табасың алады. 15 000 табасың. Бирок эртесин кайра эле утуп каласың күнүң менен. Чыкпай калат ал, эртеси күнү уже анча күн иштей албайсың, 16 саат. Минустар, ошондой минустар бар. Аны көрүп Кудай берген ошо канча 10 сааттан, 12 сааттан иштесең жетет ошо. Демек бир стабильный бир эме менен иштеш керек экен, убакыт койгой режим менен. Анан ашыкча таба албайсың. Тапсаң деле бир жериңе кайра эле минус болот да. Самый главный за рулем уктап калбагыдай болуп, контроль болуш керек да, баягы көпчүлүк уктап кетип сүзүп алган, эми бир жер сүзүп токтоп калсаң болот да дейм, пассажирдин өмүрү аманатта. Укукка алып иштесеңер жакшы эле, ушул көбүнчө билген киши алат да укукка. Кол көнүп калган биртке уже тияк биягын билип, жолду көрүп, анан ошолор алат. Анан сразу эле келип алып эле таксиге укукка алганда болбой калат го дейм да. Өзүнө минуска да кетип калышы мүмкүн. Штрафтар чогулат. Ооба. Штрафтар деле кички штрафтар эмес.
Айына ошондо канча төгөсүз? Айына 57 миң төгөм да. Нормально. 57 миң төгөм, 2 жылга алгам. 2 жыл 1 айда ошоно 25 ай болот да. Барыңыздар тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Ийгилик сизге дагы машинаны кутулуп дагы да чоңойтуп өнүккөнгө Алла Таала насип кылган болсун. Рахмат, айткан элесиң.